Алыскы Токтогул районуна караштуу Кетмен Төбө айылы. Таң эрте көчөлөр таза, айлана көзгө жагымдуу. Ар күнү Таза Коо муниципалдык ишканасынын кызматкерлери түзүлгөн график боюнча көчөлөрдү тазалоого киришет. Муниципалдык ишкана катуу тиричилик калдыктарын Кетмен Төбө жана коңшу Чолпон Ата айыл аймактарынын айылдарынан ташып чыгуудан тышкары, ат аталган айыл аймактардын калкын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу кызматын көрсөтүшөт. Ал эми бул Аксы районуна караштуу Ак Жол айыл аймагы. Аксы өрөөнүнүн 4 айыл аймагына таандык 25 калктуу конуштарда муниципалдык ички жолдордун иштешин камсыз кылуу кызматын Ак Жол тазалык муниципалдык ишканасы аткарып келет. Ысык көлдүн чыгышындагы Октябрь айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн Элдин Куту муниципалдык ишканасы аймакта калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуучуларга сервистик кызмат көрсөтүп, ишкана бүгүнкү күндө областтын деңгээлиндеги жумуштарга чейин аткарып келүүдө. Глубинный насосту алмаштырыш көйгөй болуп келген. Себеби бат-баттан баягы күйүп кеткендигине байланыштуу. Андан биз ошого эл 1 айлап, 2 айлап суу ичпей отуруп калган убактар болгон. Анан биз айыл өкмөт менен элдин ортосунда кандайдыр бир конфликт, эмнеге айыл өкмөттөн ушундай бир жардам болбойт дегенге чейин башкан. Өзүбүз камсыздап, мына элге таза суу берип, жана элге эле эмес, биздин өзүбүздүн аймакка эле эмес, порталга берип, азыр Кыргызстан боюнча кызмат көрсөтсөк болот. Жергиликтүү деңгээлдеги мындай кызмат көрсөтүүлөрдү жада калса чакан шаарларда же областтын борборлорунан кезиктире албайсың. Өлкөнүн алыскы тоолуу аймактарындагы ийгиликтер Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган. Хелвитас жана өнүктүрүү саясат институту тарабынан жүзөгө ашырылган жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбооруна кирген Жалал Абад жана Ысык Көл областтарынан тандалып алынган 26 айыл өкмөттөрдө 9 муниципалитеттер аралык кызматташуу боюнча пилоттук кластерде жолго коюлган. Кыргызстандын аймактарында көйгөйлөр негизинен окшош. Жолдордун абалы унаалар эмес, жөө адамдар басып өтүүсү кыйын. 21-кылымда дагы деле таза суу маселеси көпчүлүк аймактарда чечиле элек. Катуу тиричилик калдыктары күн санап олуттуу көйгөйгө айлана баштады. Ал эми өлкөнүн ар кайсы бурчунан орун алган жогорудагы айылдар бул маселелерди кандай жол менен чече алды? Бул көйгөйлөрдү чечүүдө биргелешкен мониторинг жана баалоо топторунун орду жөнүндө кеп кылабыз. Калкка кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу аракетин көрүүдө. Жогорудагы айылдар бири-биринен күнчөлүк алыс болгонуна карабастан, ийгиликке жетүү үчүн бардыгы 8 баскычтан турган муниципалитеттер аралык кызматташтыктын алкагында кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу боюнча методиканы колдонушкан. Өнүгүүнү максат кылган кайсы гана айыл өкмөттөрү болбосун, бул методиканы өз алдынча колдонуу менен ийгиликке жетүүгө болот. Алар керектүү кызматты аныктоо, келишимдик байланыштардын моделин тандоо жана талдоо, кызмат көрсөтүү стандарттарын иштеп чыгуу жана макулдашуу, кызматтардын тарифтери макулдашуу жана бекитүү, конкурс өткөрүү жана кызмат көрсөтүүнү тандап алуу, кызмат көрсөтүүчү менен келишимди иштеп чыгуу жана бекитүү, келишимдик мамилелердин ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүүнү жана баалоону камсыздоо, кызмат көрсөтүү үчүн маалымат таратуу кампаниясын уюштуруу. Методика Швейцариянын жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбоору тарабынан иштелип чыккан. Методиканын уникалдуулугу инфраструктурага эмес, башкаруу системасын жакшыртууга басым жасалат. Методика кызматтын жеткиликтүүлүгүн, сапатын жана туруктуулугун камсыз кылууну көздөйт. Заман бир жерде турбайт, ал дайым өзгөрүп турат эмеспи? Заманга жараша кызматка болгон суроо талап да өзгөрүп турат. Демек, кызматтарды замандын талабына ылайык өзгөртүп, жакшыртып туруу абзел. Кызматтардын кандай сапатта аткарылып жатканын билүү үчүн кызматтарга карата такай мониторинг жана баалоо жүргүзүп туруу керек. Тиешелүү ыкманы колдонуп, өз учурунда мониторинг жүргүзүп туруу кызматтын сапатын жана туруктуулугун камсыз кылат экенин биз долбоордун алкагында аткарылып жаткан кызматтарды жакшыртуу аракет пландарынын аткарылышында көрүү болдук. Келиңиздер, эмесе бирге таанышып чыгалы. Алгач мониторинг деген эмне, баалоо деген эмне таанышып чыгалы. Мониторинг бул иш жүзүндөгү иш аракетти, пландаштырылган иш менен салыштыруу жана иш жүзүндөгү ишке өз убагында өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында. Бул иш аракеттерди жүзөгө ашыруунун бардык мезгилинде белгилүү бир иш аракет жөнүндө белгилүү бир маалыматтарды дайыма чогултуу, планды факт менен салыштыруу. Ал эми баалоо бул иштин баалуулугун, пайдасын аныктоо. Биргелешкен мониторинг бул жарандар тарабынан аныкталган талаптарга жана күтүүлөргө мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын салыштыруу максатында коомдук бирикмелер, эмгек жамааттары же жарандардын топтору тарабынан жүзөгө ашырылуучу маалыматтарды мезгил-мезгили менен чогултуу.
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына мониторинг жана баалоо жүргүзүү 2014-жылдын 17-июлунда кол коюлган мамлекеттик жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө мыйзамдын 14-беренесинде белгиленген. Муниципалдык кызматтарга мониторинг жүргүзүү бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын сапаты жөнүндө маалыматтарды такай чогултуп туруу. Маалыматтарды чогултуу кызмат көрсөтүү стандарттарынын критерийлери жана көрсөткүчтөрү боюнча жүргүзүлөт. Ал эми мониторинг айыл өкмөттөрдүн аймагында айылдык кеңеш тарабынан түзүлгөн жана айылдык кеңештин токтому менен бекитилген атайын биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу жүргүзөт. Буга атайын жумуш топтор түзүлгөн. Жумуш топторго ошол өзүбүздүн кызматкерлерден баштап жергиликтүү өзүбүздүн депутаттарыбыз бар, активисттер бар, жаштар бар. Ошолар менен биригип ошол атайын жумуш топ түзүлүп, ошонун негизинде жумуш алып барып атабыз. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун курамы айылдык кеңештин депутаттарынан, айылдын кадыр бактуу тургундары жана активисттерден, жарандык коомдон, айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин ичинен эл тарабынан тандалып алынат. Топ мүчөлөрүнүн саны 7-9 адамдан түзүлүшү керек. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобуна өз ыктыяры менен активдүү айыл тургундарынын кирүүсү зарыл. Ошол себептен бул процедура абдан маанилүү болуп саналат. Ошондой эле сандык жана сапаттык курам биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун ишти алып кетүүсүнө чоң ролду ойнойт. Жөнөмбөй койбойт. Жөнөнгөндө как раз туура ошо расстояниясы көп болуп атпайбы? Расстояниясы где-то бир 2. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу айыл аймактарда аткарылып жаткан долбоорлордун жүрүшүнө да мониторинг жүргүзсө болот. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун түзүүнүн негизги максаты бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан кызматтарды уюштуруу менен көрсөтүүдө ачык айкындуулукту жана отчеттуулукту камсыз кылуу болуп саналат. Кызмат көрсөтүү боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдер ачык айкын болуусу керек. Мисалы, отун жана көмүрдү жеңилдиктер менен камсыз кылуу кызматы аркылуу ким жана канча тонна алгандыгы ачык көрсөтүлүшү зарыл. Өзгөчө пакеттер. Баалоо тобунун түзүлгөндөн кийин бир кыйла бүтүп жаткан иштер сапаттуу бүтө баштады десек болот. Себеби буга чейин көп эле ушул айылдын ичинде курулуп жаткан курулуштар, көрсөтүлүп жаткан кызматтар өзү сапаттуу деңгээлде бүтпөй жаткан, анткени аларга эч кандай мониторинг жанагындай баалоо эч кандай жүргүзүлгөн эмес. Кызмат тууралуу айыл жашоочуларына үзгүлтүксүз маалымат берилип турушу керек. Бул деген ачык айкындуулукту камсыз кылат. Бул маалымат кызматтар, алардын стандарттары, доо берүү ыкмалары жана башка ушул сыяктуу чечимдерди кабыл алуу тартибин камтыйт. Кызматтарды алган айыл жашоочулары жөнүндө маалыматты атайын маалымдоо такталарына жайгаштыруу керек. Кызматтарды уюштуруу жана кызмат көрсөтүүгө мониторинг жүргүзүү процесси бул көп баскычтуу. Бул деген кызматтарды иштеп чыгуу, уюштуруу жана кызмат көрсөтүү этаптарынын ар биринде жүргүзүлүшү мүмкүн дегенди түшүндүрөт. Мисалы, кызматтарды уюштуруу боюнча кызматтарды жакшыртуу аракет планы тобунун ишмердүүлүгүн, кийинки топ кызмат көрсөтүүчүнүн иш алып баруусун биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу мониторинг жүргүзүшү мүмкүн. Алар ар кандай ыйгарым укуктарга жана милдеттерге ээ, бирок бардыгы бир максатты гана көздөйт. Бул көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатынын жакшыруусу болуп саналат. Сунуш берели, ошол мусорларды бес коз болгондон кийин тазалык барып эле алып кетсин. Айыл өкмөт башчыларынын жумушу абдан көп болот. Бөлөк иш чаралар, бөлөк жумуштар көп болот. Биз өзүбүз жетишпей да калабыз. Мисалы ошо полигонду курчоо биз тендерге берилди да бул жумушчу. Ага деген подрядный организация катышып утуп алды. Анан ошонун жумушун көзөмөлдөө курулуш иштерин жасаганда ушу албетте мониторинг тобу чоң жардам берди. Себеби биз көрбөй алган, биз эметпей алган кемчиликтер болсо, алар өз сунуштарын берип, ошону подрядчик оңдоп түзөп, кайра калыбына келтирип, анан мен ойлойм азыркы күндө сапаттуу, жакшы салынды депчи. Мониторинг системасынын түзүлүшү индикатордон башталат. Кызматтарга болгон индикаторлор реалдуу жана өлчөөгө мүмкүн болуусу зарыл. Индикатор мониторинг жана баалоо системасынын өзгөчөлүгү болуп саналат. Индикатор жоктугу мониторинг системасынын жоктугуна барабар. Бүткүл мониторинг иштери индикатор менен байланышкан. Бул мусорлар канча болду, канча убакыттан бери ушинтип турат? Мусорун конференция толгоп Маалыматтарды чогултуу, аларды иштеп чыгуу жана чечмелөө менен мониторинг маалыматтарды баалоо үчүн негиз катары кызмат кылат. Индикатор жөнүндө маалыматтар жок болгон учурда мониторинг менен толук кандуу баалоону жүргүзүүгө мүмкүн эмес.
кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча азыр Тоостуу тазалык ишканасы айылдарда кызмат көрсөтүү жумуштарын баштады. Апрель айынан баштап ошолордон калктан барып сурамжылоо иштери жүргүзүлүп жатат. Алардын сунуш пикирлерин угуп, өкмөткө билдирүү жасалып жатат. Кээ бирки адамдарда айтылган суроо сунуштардын ичинде жардам субсидия карап бергиле 50%га чейин деген сунуштар болду. Аларды өзүбүз эмеге жазып алдык. Инфо компания боюнча сунуштар болду, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча. Алар боюнча бардык элдерден суроо сунуштарын алдык. Кызматтарга карата жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжалары жалпыланып жана отчеттор, графиктер, диаграммалары менен таблицалар даяр болгондон кийин маалыматты таркатуу керек. Маалыматты таркатуу кадимки формалары бул жеткиликтүү желедеги маалымат такталары, коомдук угуулар, маалымат баракчаларында, ошондой эле социалдык тармактарда колдонулушу дагы сунушталат. Бул социалдык тармактардагы баракчаларды ачуу, мисалы Facebook же WhatsApp. Кызматтардын мониторинг жыйынтыктары жөнүндө маалымдоону туруктуу негизде өткөзүү керек. Бул деген мониторинг бүткөндөн кийин 5 күндөн кечикпей жарандарга жеткиликтүү болгон жерлерде кызматтардын мониторинг натыйжалары жайгаштыруусун билдирет. Жайгаштырууга чейин мониторинг натыйжалары топтун ичинде макулдашуудан өтүшү зарыл. WhatsApp деген маалымат булагы өзгөчө мааниге ээ болууда. Бул маалымат таркатуу каналы абдан белгилүү болуп саналат. Ошондой эле Facebook'ка дагы көңүл буруу керек. Facebook'ту маалыматты таркатууга гана эмес, мониторинг иш-чараларын пландаштырууга дагы кеңири колдонсо болот. Биргелешкен мониторинг жана Баалоо тобу жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгында мониторингдин актысы даярдалып, актынын негизинде кызматты жакшыртууга багытталган сунуш даярдалат жана ал сунуш айыл өкмөттөрүнө тапшырылат. Биргелешкен мониторинг жана Баалоо тобу өзүнүн кезектеги мониторингинде өткөн мониторингдин жыйынтыгында берилген сунуштардын аткарылышына анализдеп баа берет.